Менин суроом Арестин жетекчисине 21 имаратты энергия эффективдүү кылып кайрадан куруп чыгасыңарбы? Ошол кандай имараттар, кандай негизде тандадыңар аны? Бул социалдык коомдук имараттар болот. Бул биринчи очередь мектептер, бала бакчалар же больницалар. Буну нөлдөн курасыңарбы? Жок, бул болгон имаратты ошо энергия эффективдүүлүк кылып туруп, ичин ремонт кылып, жылуулук. Бир имаратта канча акча кетет? Азыр орточо ушул долбоордун дизайны түзүлгөндө орточо баасы бир имарат 1400 квадратный метр болсо, орточо баасын 25 миллион сом болот. 25 миллион сом деген бул 350 миң доллар болот, а? 25 миллион сом 350 миң доллар болот, а? Бирок 25 миллионго мисалы үчүн жаңы бала бакчаны куруп койсо болот да, ошондой типтегичи. А силер ремонтуна эле ушунча кетиресиңер ошол иш чарага эле. Ал эми бул деген сыртынан бир саат баягында абшык болот да. Эмне үчүн кымбат? Ал жерде энергия эффективдүүлүктөн тышкары сейсмостойкостун маселелери болот да, армирование болот. Ошондо дагы эле мен айтып коеюн, 25 миллионго куурчактай кылып туруп бардык шарт менен бала бакча куруп койсо болот да. Бул өтө туура эмес булчу. Бул жерде отмывание кылып атасыңарбы? Кандай болуп атат? Ар бир имаратка атайын ПСД түзүлөт официалдуу түрдө. Ошондо баасы же азайыш мүмкүн, же көбөйүш мүмкүн. Бул орточо саналган баасы. Бул бааны ким чыгарды ошол 25 миллион сом дегенди? Каяктан таптыңар бул бааны? Бул жакта эксперттер менен талкууланып ушу долбоор түзүлүп атканда. Сиз ушул баа реальный деп эсептейсизби өзүңүз? Мына жоопкерчиликти аласызбы ушул баага? Бул баа бүгүн орточо баа деп эсептелет да, анткени ал жакта жөн эле ремонт эмес, ушу дубалдардын жылуулукту жанакы энергия эффективдүү жаңы технологияларды ишке киргизүү маселелери дагы бар да. Жок, сиз курулуш тармагынан өтө алыс адам экенсиңиз. 17 миллион, 16 миллион сомго жаңы бала бакча курулуп атат. Силер 25 миллион сомго ушу иш чараны өткөзөбүз деп атасыңар. Бул туура эмес да бул. Буга каршы добуш бериш керек, мен ойлойм. Урматтуу депутаттар, өткөрбөш керек. Анткени бул жерде коррупциялык элементтер сезилип турат жөн элечи. Бул уят 25 миллион сомго бир объект ушундай кылганычы. 15 миллионго бала бакча курулат, 16 миллионго. 25 миллионго силер ошондо айланып тосуп чыгасыңарбы, жылуулатып. Бул туура эмес да. Буну четке кагыш керек, урматтуу депутаттар. Мен ошо чакырам силерди. Рахмат.